Biz ökümдөр dесе эле бир эле намаз эле экен деп жүрүппүз го. Жок. Кимдин намазы оңолсо, жашоосунун баардыгы оңолот. Бирок кеп намаз бизди оңдодукпу биз намазыбызды? Куранда 2 сөз менен эле ааламдын оңолгонун айтып койгон. Биз кыйналып эле жүрөбүз, адамдар канча акча кетирип эле жүрөт, оңдойбуз деп эле. Оңдобой эле бузуп эле талкалап жүрүшөт. Акимус сала ва атуз зака. Намаз окугула, зекет бергиле. 2 сөз менен чечип салган. Намаз окусак жеке адам оңолот. Бай намазды жакшы окуса, бай оңолот. Жаштар намазды жакшы окуса, жаштар оңолот. Аялдар намазды жакшы окуса, аял оңолот. Кембагалдар намазды жакшы окуса, кембагалдар оңолот. Карыя аксакалдар намазды жакшы окуса, оңолот. Бадыша намазды жакшы окуса, оңолот. Бул жаратуучунун сөзү бул. Бул жомок эмес, периште, пайгамбар, инсан, жиндин сөзү эмес бул. Оңолот ал. Бирок кеп кандай окуйсуң намазды? Эптеп септеппи? Ала качыппы? Көңүлсүзбү? Же өлүмдү эстеп окуйсуңбу? Фарыз, важип, сүннөттөрүн хушу хузу менен убакыттан алдын даярданып, Алладан сурап, ошондой намаз адамды арамдан токтотот. Арамды токтоткондон кийин жашоонун оңолгону башталды деген сөз. Арамдан токтотот дейт. Кандай арам? Мен сиздин акыңызга кире албайм ужечи. Мен намазым тосуп салат. Сиздин акыңызга кирейин десем, намазым не кылып коет? Мен буну ушактай албай калдым ужечи. Ушактай албай калдым. Мен буну жек көрө албай калдым уже. Мен буну бир нерсесин ала албай калдым уже. Алып койчу элем мурдачы жөнүнөчү. Мен буну урдап койчу элем, уже урдай албай калдым мен. Мен буну кордоп койчу элем, буну кемсинтип койчу элем, элдин алдында шерменде кылып, маскарасын чыгарат элем. Уже кыла албай калдым. Намаз оңдоп салды, намаз оңдоп салды, намаз оңдоп салды. Анча-мынча уурулук кылып койчу элем. Кыла албай калдым уже, колум барбай калды. Эмне үчүн? Саждада жыгылган кол токтотуп койду. Алланын алдында Аллаху акбар деп көтөргөн кол токтотуп койду. Рүкү кылгандагы бул кол токтотуп койду. Алланын алдында ачкан, алаканды ачкан кол токтотуп койду. Дуа кылган кол токтотуп койду мени. Эмнеде токтотуп койду? Уурулук кылгандан токтотуп койду ушул колду. Намахрам менен учурашып, намахрам менен токтотуп койду бул. Намаз болсо ар бир адам оңолот. Ва ату зака, зекет бергенде коомчулук оңолот. Намазда жалгыз адам оңолот, зекетте эмне оңолот? Коомчулук оңолот. Зекетиңизди бериңиз. Зекетиңизди бериңиз. Зекетиңизди бериңиз. Туугандар барбы? Бар. Бериң. Зекетиңизди бериңиз. Зекетиңизди бериңиз. Кошуна барбы? Бериң. Тааныш инвалидтер барбы? Бериң зекетти. Зекетти бериң. Зекетти берсеңиз, сизди берешен деп айтпайт шариатта. Бирок сараң деп дагы айтпайт. Сараңдыктан чыгасыз, берешендүүлүккө кирбей туруп турасыз. Сараңдыктан чыгасыз, бул чоң ийгилик. Зекетти берген адам аны сараң деп айтпайбыз, биз айта албайбыз. Ким сараң деп айтса күнөөкөр болот. Зекетти бербегенде сараң деп айтсаңыз, күнөөкөр болбойсуз. Зекетти берген киши сараңдыктан чыгат, бирок берешендүүлүккө кирбей. Берешендүүлүккө киришин кишини садакада берип коюңуз таксы. Бир обед жебей коюңуз, ана кембагалдын 3 күндүк тамагы чечилип калды. Сиздин бир обедиңиз менен. Бишкекте бир байлар бар, мисалы көп эле байлар бар да. Бир кечки тамакты ужинди жебей койсо, бир үй бүлө бир жума тоет. Кээ бирлери бир ай жашайт ага. Кандай дедиңиздер? Мына алжы деди. 10 миң сомго тамак жейт. 10 миң сом. 10 миң сомго бир үй бүлө жашайт. 10 миң сомго, так бир азыр ун канча болуп калды? Бир 2 миң сом болуп калдыбы? 2 миң сом унга. Так, дагы канча бир май алат 1 миң сомго? Так, бурчак алат тияк бияктар, эт жебей эле койсун. Кумшекер, даже эти деле кошуп коесуң. Таксырлар.
Allahu akbar. Ümmetті biz ойлосокчу. Ümmetтерсе Алла эки сөз менен айтып салып тургунучу. Намаз менен эле закет менен чечип салган экен бардыгын. Biz амал кылбайбыз, кош көңүлүбүз көңүл бурбайт. Эмне үчүн? Алланын улугу жүрөктө жок да. Кимдин улуулугу жүрөктө болсо, ошонун буйругу аткарылат, билип коюң. Дүйнөдө сиз кимден корксоңузчу? Ошого баш ийесиз. Россияга барып бир нерсе кылып көрүңчү. Путинден коркосуз да. Сизди камап салат. Мыйзамсыз бир нерсе кылып көрүңчү. Коркосуз, ошон үчүн унчукпай жүрөсүз. Аламдын жаратуучусу, бадышалардын бадышасы бар, Алла Таала. Биз аны айткан жокпуз, аны эстеген жокпуз, аны улулаган, даңазалаган жокпуз. Алланы жүрөк алып келгенге мээнет кылган жокпуз. Алланы эстегенге, Алланын кудуретин баян кылганга кандай күчтүү экен биз аны айткан жокпуз. Аны кандай жүрөгүбүздө келет аны? Аны кантип Алла Тааланын буйругун аткарабыз? Ошо улуу зат айтып атат. Намазды окугула, акимус салата ли зикри. Акимус салата ли зикри. Мени эстөө үчүн намазды окусаңар силер, намазды тургузгула, мени эстөө үчүн дейт Алла Таала. Биз намазга эми зорго келип атабыз, бирок дордойду эстеп, үйдү эстеп, бала чака жайлоо. Азыр бул каплеттен чыгыш керек, бекапардан чыгыш керек. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты: намаз окусаң, коштошуу намаз окугун деди. Алардын намазы намаз эле. Бирок ошо намаздыга чакырайлы. Мен өзүм окуп аткан намаздыга эмес, өзүмдү дагы, элди дагы пайгамбарыбыздын сахабаларынын намазына чакырайлы биз. Пайгамбарыбыздын мүнөзүнө чакырайлы. Пайгамбарыбыздын сахабаларынын берешиндүүлүгүнө, батырлыгына чакырайлы. Алардын ынтымагына чакырайлы, алардын ишенимине чакырайлы. Алардын таквалыгына, алардын илимине, алардын курбанчылыгына чакырайлы биз. Аллаху акбар кабира. Алхамдулиллахи касира. Ва субханаллахи букрата ва асила. Ушундай да зикир бар. Айтыңыздар, Аллаху акбару кабира. Алхамдулиллахи касира. Субханаллахи букрата ва асила. Пайгамбар сапарга кетип эле, бирөө ушинтип айтып койду эле. Ким айтты деди. Мен деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Ажибту ла" деди. Таң калдым деди бу. Футихат лаху абуабус сама. Асмандын эшиктери ачылып кетти го деди. Бул сөзүңө, ушу зикириңе асмандын эшиктери ачылып кетти деди. Сапарда кетип атканда бирөө ушинтип зикир кылды да. Аллаху акбару кабира. Алхамдулиллахи касира. Ва субханаллахи букрата ва асила. Пайгамбарыбыз айтып атат: "Ажибту лаха ва футихат лаха абуабус сама." Асмандын эшиктери ачылды деди. Ла илаха иллаллах. İnşallah мүнөзүбүздү оңдойлу, пейлибизди оңдойлу, ниетибизди оңдойлу, каалообузду оңдойлу. Бирибизге болгон мамиле, бирибизге болгон күмөнүбүздү, бирибизге болгон буларды оңдойлу. Даават ошол үчүн. Эми өзүңүздөр айтыңыздарчы, бул иш канча керек? Канчалык зарыл? 3 күн менен маселе чыгабы? Жок. Албетте бул өмүр бою кылабыз. Өмүр бою ушунун аркасынан Лукман Хаким айткан: балам, уулуна айтканда, дозоктон кутулду деген сага Алладан жарыя окумайынча аракет кыла бер деди да, кутулганга. Спокойный болуп отуруп калба деди да. Пока чечиле элек бул маселе. Сен кутулдуң деген жарыя жок азыр бизде. Ошого чейин сен токтобой мээнет кыл, токтобой мээнет кыл. Дозоктон кутулганга эмне кылай мээнет кыл? Токтобой мээнет кыл. Үзгүлтүксүз мээнет кыл. İnşallah бул ушундай улуу, касиеттүү жол. Ушундай берекелүү жол. Кээ бирлер атай карап эле бир жамаат мындай кызалык көңүл бурбаңыз аларга. Алдыны карадыңызбы? Урган бойдон иншалlah. Жашоо кыска. Алар ла деп ошол бойдон убакыт өтүп кетет. Сиздики, биздики алдыбызда турат. Муддассир сүрөсүндө дозокко түшүп калгандардын өздөрү мойнуна алып
эмне себептен түшүп калгандарын айткан жери бар. Бейиштиктер сурайт экен дозокко түшүп калгандардан. Ма салакакум фи сакар. Кайсы нерсе силерди бул дозокко салып койду? Калу, алар айтышат экен. Лам наку минал мусаллин. Биз намаз окубайт элек да. Биз намаз окубайт элек. Валам наку нут'имул мискин. Бечаралардын курсагын тойгозбойт элек дейт. Тамак бербейт экен да. Өзүнүн эле курсагын тойгозуп жүрө бериптир да булчу. Башка бирөөнүн şu bir beçara, bu kembagал, miskin, алардын курсагын ойлогон эмес экен да. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Бекер сүйлөгөндөр менен кошулуп сүйлөп жүрө берипмин саясатты. Ошон үчүн бүгүн дозокко түшүп калдым экен да. Анын пайдасы тийбептир да мага деп. Куран окуп койсом, зикир кылып койсом, жакшы сөз сүйлөсөм пайдасы тиймей экен. Мен ошо дабдырагандар менен дабдырап, былжырагандар менен былжырап, бекерпоздор менен бекерпоз, ушакчылар менен кошо ушакташып, ошолордун бирөөнү айтса, деп ошо сүйлөп, өзүмдүн жашоомду текке кетирген экенмин мен. Эч кандай толк жок. Ошонун себебинен бүгүн дозокко түшүп калдык дейт. Wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin. Кыямат күнү жалганга чыгарып жүрө берген экенбиз. Башыбызга өлүм келгенге чейин дейт. Кыямат айтат булар, молдолор жоксо, илимдүүлөр, давачылар айта берет, кыямат бар деп. Ошону жалганга чыгарып жүрө берген экенбиз дейт. Төртөөнү айтты. Намаз окубайт элек, бейбечаранын курсагын тойгозбойт элек, бекер сөз менен алек болот элек, кыямат күнү жалганга чыгарат элек. Ушунун себебинен дозокто ойгозду. Куран айтып атат. Демек бул коркунучтуу. Ошон үчүн иншалла үй бүлөбүздү намазга чакырайлы. Өзүбүз намазга бекем болойлу. Колубуздан келеби? Иншалла курсагын тойгозайлы. Бейбечараларга кичине. Ал да азыркындай эмес. Сөзсүз эле бир бодомал союп, тияк бияк, кой союп, тоокты деле жок. Үйдө энеме айтып коюңуз, бир нан жаап койчу. Үйгө эле жабат го нанды. 10 нан жапты эле бир нанды көтөрүп алдыңыз. Көп эмес. Термозго ысык чай коюп алдыңыз. Анан жерде бир кошуна бар. Ошого берип, ысык чай берип койдуңуз. Сүйлөшүп, кандайсыз? Ден соолук кандай, иштер кандай? Эртеге жума экен, жумага барып келбейлиби чогуу? Ошону. Ошо сүйлөшүп берет. Көптөн бери тайкеңиз бар, кошунаңыз бар, эч ким кабар албайт. Бомужу болоюн эле деп калган. Кыйналат, баласы оорукча. Өзү зорго жетип жетпей, бир күндө бир жолу эле киши нан жейт, башка жок. Барып кичине отурубуз ошондо. Намаз окубайт, иштеке болбойт, отура бер. Барып туруп иншалла нан бериң. Көп эмес. Нормально, бир нан не ал? Ысык чай. Сүйлөшүп, анан даават бериң буга. Чай бергенден кийин, нан бергенден кийин, ага чейин эмес. Ал өзүнүкүн айтат, проблемасын угуп коюңуз, иштеке болбойт. Не болуп атат, кандай болуп атат? Анан даават бер. Жумага алып кетиң, кеттик бас, жумага. Жумага алып барып, эртеси күн дагы кичине үйдө аялыбы, же болбосо келин бала, ким болсо да кичине тамак жасап калган экен. Бир аз кулчетайдан кошуп койгула. Азма эт менен дагы алып барып берем. 3 күнгө барып келели, кийинки жумада жакшы болот иншалла. Алла береке берет. Вообще ойлонмо, нормально. Үйдө сизде көйнөк көп да. Бир көйнөктү алганча барың. Эски көйнөктө эле боло берет. Ошо эски көйнөктөн же болсо суук болуп калган кийиз коюп. Пайгамбарыбыз айтат, кимде ким бу дүйнөдө бирөөгө бир көйнөк кийгизсе, бейиштен жашыл көйнөк кийгизет Алла Таалага деп. Кимде ким бирөөгө бу дүйнөдө бир сусундук берсе, Алла Таала рахим мактум деп коет. Печатталган тиякта өзүнчө сусундуктар бар да. Бирөө ачкан эмес да, аны только сиз жесиз болду. Ошондой берет. Ким курсагын тойгозо, тияктан ачат, бейиштин тагын курсактан. Мен 3 күнгө алып чыгып кеттиңиз. Даратты үйрөттүңүз, сажданы үйрөттүңүз, рүкүнү үйрөттүңүз, намазды үйрөттүңүз, калиманы үйрөттүңүз, Алланы үйрөттүңүз, Куран,
пайгамбарыбыз ким экен, ахирет бар экенин үйрөттүңүз. Сиз жакшы адамсыз. Алла сизди сүйөт. Алла сизди жакшы көрөт. Сарптаңыз, эчтеке болбойт. Үйүндө кичине кетмени жок экен, кетмен алып келип бериңиз. Ал кичине үрөн эгейин деп атат, фасоль. Канча бир фасоль, бир кап фасоль берип коюң. Сизде үйдө 10 кап бар го, эчтеке болбойт, бир кап берип коюң. Бир кап берип коюң. Даватка чыккан. Аны намазга алып турат анан. Жашоосуна жардам берип койдуңуз. Сизден эчтеке кетпейт. Шайтан бербе дей берет да. Түгөнүп атат, азайып атат деп, анан шайтан көбүнчө аялдар менен аркылуу эме кылат да. Аны укпай эле койгом. Чөтө мен 3 күнгө барып келдим, башкача немелер болуп атат. Башкача неме болуп атат.